айта турганым ошо эл кайдыгер болбосо. Ушу эл күнөөлүүбүз. Азыркы депутаттарды күнөөлөп атабыз го, ошого деле өзүбүз күнөөлүүбүз да, өзүбүз шайлаганбыз ошолорду. Илимине карабаппыз, билимине карабаппыз, тажрыйбасына карабаппыз, шайлай бериптирбиз да. Анан акырында келип туруп ишин аткарбады, айтып кеткен нерсесин аткарбады деп алар айтып кетти. Билими жок үчүн аны кылып берем, муну кылып берем деп айтып кетти. Аны кыла аламбы, кыла албаймбы, аякка караганда кандай иш болот? Эч нерсени ойлонбой туруп, сабатсыздыгын кылып ушул жерде сөз берип кетишти. Ага эл дагы ишендик. Билим берүү сапаттыгы азыр дагы начарлап кетти. Ушундай жакшы кишилерибиз барса, мен үмүтүм, келечегим, балдарым жакшы окуса, билимдүү болсо, азыр билип билбей кагазга кол коебуз, миллионер болосун десе, алданып акчабызды алдырабыз. Москвага барсак айлыгыбызды ала албайбыз. Ушул бүт бар жогу сабатсыздыктан болуп атат да. Анан билимине караңыздар, тажрыйбасына караңыздар. Бул аканы мен ресе карадым. Мен дагы бандай Кыргызстанда болуп жаткан нерселерге кайдыгер карабаган жаранмын да. Өзүмчө баягыдай бир нерсе болсо кошо күйүп, кошо күлөм. Анан кийин мен немени Мариповду, Жусуп Коргонбай уулун агитация кылгандарды көрүп таныдым дагы. Мага анчалык мен эл катары айтканга укугум болсо керек, өз оюмду. Мага анчалык көңүлүмө туура келбеди. Алардын эч программасы деле, мактанып аны кылып берем, муну кылып берем дегендери деле менин көңүлүмө туура келбеди. Анан ушул кишинин программалары, анан бирөөнү каралабаганы, интернеттен карасам Марипов менен Жусуп Коргонбай уулу тытышып атат. Бул киши жөн гана өзүнүн ишин гана аткарып, эл үчүн кызмат кылам деп жүргөндүгүнөн мага аябай жакты дагы. Өзүм эле ушул тууган уругума, эли журтума көрүнгөн адамга, даже базардагы каерде болсо деле муну көтөрүп алып эле мына кишини жакшылап карагыла, окугула, кайдыгер карабагыла, жашоодон үмүтүңөрдү үзбөгүлө, Кыргызстан түгөнүп кетпесин, жок болуп кетпесин. Кыргызстан баарыбызга керек, бардык ар бир жаранга керек. Мына кайдыгер болуп болдой баягы койчуман таягы деп жолго немеге чогулушка деле чыкпай, керек болсо шайлоого деле барбай коем. Шайлооңордун музыкасы жадатты дебестен чыгыңыздар. Бири-бириңиздер түртүңүздөр. Балаңыздарды, атаңыздарды бири-бириңиздерге сабак берип айтыңыздар. Чыгышсын, шайлашсын, жакшысын тандашсын. Бар. Мына азыр президентибиз жакшы президент шайлап алдык го. Жакшы мыйзамдарды чыгарып, тартипти бир күндө кылса болот экен. Бул мыйзам менен эле болот экен да. Мыйзам кылып койсо эле эл тартипке кирип эле калат экен го. Коронавируста бир күндө эле эшикке чыкпайсың десе, чыкпай эле отуруп калдык го. Ачка эле отуруп калдык го. Ачкасы ачка алып алган алып, жеп алып эле отуруп калдык. Ошол сыяктуу мыйзамды жакшы чыгара турган адамдарды бар экен. Атуулдарыбыз Кыргызстан өлбөсүн, Кыргызстан жашасын деген балдарыбыз бар экен. Чыгып атат, ушуларды колдоп, аракет кылып, арасынан тандап, анан муну шайла деп айтып тууганым деп шайлай бербей, мындай экен деп шайлай бербей, же тааныганың шайлаган, мына бирөө бар экен болду деп калганына көңүл бурбай кой. Ар кимисинин программасын көрүп, эң жакшысын шайлап алайлы. Мен элдин арасынан эле жаллабаттык болом, ушу ноокаттын келинимин 15 жыл Москвада тол жүрүп жүрдүм. Келесиң, баланы тереп коюп эле, бирөөгө таштап коюп кайра кетесиң, бала чаканын маңдайында жүрбөй, үйдү заңдыратып салдык, үйдү салгандан кийин үйдүн ичине кирип алып, болду эми бала чаканын маңдайында отурам, Россияга кетпеймин мен, Россияны токтотом десең, күнүмдүк акча керек экен. Иштейин десең, иш жок, айыл чарбаны өнүктүрөйүн десең, бирине ненесең, бирине жетпейсиң. Эчтеке кыла албай отуруп калдык. Кетейин десең, балдардан бөлүнгүң келбейт. Ушунча бөлүнүп жүрүп, мына чоң балам азыр 11 класс болуп калды. Мен сөзүмдү укпайт, мен тарбиялаган жокмун да аны. Мен караган жокмун, мен акчадан кам кылган жокмун, мен кийимден кем кылган жокмун баланы. Бирок мен ага тарбия бербедим. Ал мени укпайт эч кандай. Ушундай болуп калды. Ошон үчүн мен Кыргызстан үчүн аракет кылып калдым. Эми келечекте ушундай темпте кете берип, кайдыгерлик кыла берсе Кыргызстан жок болот. Башка өлкө келип Кыргызстанды басат, биздин балдар барып Москвадан үй алат, Россиядан жер алат, Кыргызстанды сүйбөйт, бир жолу кетет ошондон арычы. Ошон үчүн кайдыгер карабайлы. Кыргызстан үчүн ар бир жаранга Кыргызстан керек. Күйөлү, аракет кылалы, жакшы балдарыбызды көтөрүп чыгарып алалы, иштетели, иштейм деген адамдарды. Өзүбүздүн колубуздан келбесе, иштейм деген адамдарды шайлайлы, шайлаш колубуздан келет да, чындык. Ушуну кылайлы деп, мен дагы элге кичине болсо да сүйлөсөм, жеткирип сүйлөй аламбы, мен грамотный сүйлөбөйм. Өзүм бухгалтерияны бүтсөм дагы, бухгалтер боло албай эле кол жуп жүрдүм айтсам. Анан ушу кишини кече эле айтып атканмын. Экөө бирин-бири чукуп булаканы чукуй албады, чукуй турган жери жок экен, табышпады дедим эле. Интернетти бүт карап отурам да мен. Анан
Бүгүн эле жаңылык болуп калдым. Ушинтип Жүсүп Коргонбай уулун экөө биригип алып, сүйлөшүп алып, анан кийин өткөндөн кийин упайын берип койдумуш. Анан элди тупой ойлобосун, эл деле ойгонуп калды, чынды. Ушуну интеллигент эле адамдар айтып атат экен. Кандай элди тупой ойлойбу? Алар өздөрү билсе керек. Аяк калгандан упайын бермей жок, ал закондо жок. Ага эми анча-мынча эл ишене албасын деп биз дагы элге кайрылуу жасап жүрөбүз. Сенин шайлоо болуп калды. Ушундай болуп атат да. Рахмат. Suramızlar mı mına berinizler talapkerge. Anam bu yaxşı dua veresler. Bizlerge rahmat sizler çoğu kalmışlar. Şayloo ayakta kalsa bayağı çarşapta kalıp kesin. Gün şayloo oңай эмес экен да туугандар. Буга чейинки шайлап жүргөндө эми билбейм, катты жүрүшкөн. Азыр элди мындай 5 адамдын башын бириктирип чакырыш оор экен. Шайлоодон баардыгы күндөгү ар кандай партия менен былтыркы жылы шайлоо болуп, быйыл да шайлоо болуп атат. Ошо негизинен баягы адамдар шайлоого катышпай калдыш. Эми мына 28-inde баардыгы пайдагер болбой шайлоого катышып бергиле. Анан могу жерде айтылып аткан жакшы сөздөр болсо ошолорду таркатпаган аракет кылыңыздар. Шайлоого мен биринчи жолу катышып атам. Мына 50ден ашып атам, биринчи жолу шайлоого катышып атам. Элге кызмат кылам деген ниет менен. Эми шайлоо болот, шайлоодон кийин эртең биз бармагыбызды иштеп калбайлы. Ошо баягында эле ушул эле киши татыктуу болчу эле ошону жөнөтсөк болмок экен. Мына ушуну жөнөтүп алдык деп өзүбүздү жемелебейли. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Эми мен программада жанагындай чоң завод фабрикаларды курам дебейм. Ал бурушучу мамлекетте бюджетте акчабыз жок. Biz yok degende ayıl sarbazı götürüp olaylı. Ayıl sarbazı tuğra bağıt al, tuğra dıykandarızı yürütüp olaylı. Dıykanlar elimiz özünüz bağ olar. Bravo. Bizge oşo bağıtta, mamlekette buga çeyinki har birinin özünde kızıkçılığı menen gözдөп, je ministerstoga barıp işlep atat, je bolsa hökümetте işlep atat, je bolsa deputat bolup, eldi oylagan adam joktu. 5 yıldan keyin gelip aytып atat ansız dele. Buna geletken biz 5 yıl деген tezli ötetken 5 yıldan kayta gelip elden suranı odatta beni şaylap koygular dep uyalbayçı. Ben sizlerde birinci yol deputatlar get baratıp çakırıştan uyalatam. Çakırıp elleri düşünce kaçıp kalıptı da şayladançı. Janagı ben programmalarda bir en negizgiçe Nokattagı meselenin номер 1 проблемасы bu. Жана жер. Жердин 92-жылы мамлекет өз алдынча болгондон кийин бүт Кыргызстандын жарандарына жерди Үйлүү Штаттар бөлүп берген да. Ошол биздин мына түштүк жеринде элдин саны көп болуп, элдин санына жерине жайгашкан жерине жараша бөлүп берип койду эле. Эми мына шүйгө бардыгы барып жүрөсүң, жер алдыңкы 2 гектардан ашык алган жерлер бар. Бул жерде кайда мындай справедливость каякта бул жердечи? Бул жерде кайда чындык? Мына ошондуктан биз мамлекеттин ар бир гражданин болгондон кийин, укугубуз бирдей болгондон кийин, ошондуктан бизге деле ошол жактан азыркы мына биздин балдарыбызга тамарканы айтып, бизге ошол жактан берсин. Бул жерде жер калбай калды. Мына 90 кайсынчы жыл акыркы 95-жылга чейин берилди окшойт тамаркачы. 94. Ошо мен токтодум. Азыр канча жыл болот мына. Ошондуктан туугандар ушу жер маселеси дагы мен барсам айтып жеткире турган болом. Ушу биздин элдин, ушу түштүктөгү элдин балдарына ар бир балага өзү тамакага алганга укуктуу да. Бирок ошол укук кайда? Бизде алайын десе жерибиз жок. Берейин десе өкмөт бул жерде өкмөт берейин десе жери жок. Бирок жакта жер жатат. Ошол жерден бизге дагы алганга укугубуз бар. Ошондуктан ушул маселени буга мына эми президентибиз сада мургажоев түшүнөт да. Эми 1 айтабыз, 2 айтабыз, акыры ушул маселени көтөрүп, ушул жер маселесин чечишибиз керек. Эң туура. Тамам. Эртең балдарыңарга мына биздин 7 сотиктен 10 сотиктер азыр миллиондон ашык сом болуп кетиптир. 1 миллион азыр 1,5 миллионго жетип калыптыр да. Ал жакта бар да жерлер.
Ошол жерден бизге берсе, берип койсо биздин балдарыбызга өзүнүн тамын өзү салып алат. Ушу программа Жаштарга ушул эмени мамлекет туура берсе, ошол келечектеги иштетилбей аткан жерлер дагы ишке бол иш ошол жерде адамдар жерди алып иштетет. Көп жерлер иштетилбей, камыш басып камыш басып жер трактор мындай талаа болуп жатат да. Бардык жерде адамдын эмгек күчү керек, ал жакта жетишпегендиктен жерлер жатат. Ошондуктан айыл чарбасы өнүкпөй жатат. Ушул маселени мен көтөрөм деп бардыгын айткам. Мына Нокаттын ичинде бир үйдө 4төн 6га чейин келиндер менен семья жашап атат. Эми бул квартирант сыяктуу экен эми. Балдары, анын балдары дагы 4 үй бүлөнүн 2ден 3тө болгондо дагы бир үйдө 20дан ашык жаш бала болуп кетет. Садик болуп калыптыр да. Ушул маселени чечип, мындан кийин Кыргызстан ынтымакта жашаш үчүн аралашып, ошол жака барып жашап, келечекте ошол жакта жаштарыбызды жылдырганга аракет кылышыбыз керек. Бекерден айтпайт, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы депчи. Ошол жака жаңы муундар барып жашап, ошол жерге өзүнүн укумун улап, жашоосун улап кетет. Азыркы силер мезгилде мына биздин урактуулар жер таап бере албайсыңар. Жер сатылбайт бул жерде. Ушул маселени көтөрүп буйруса, мына көлдө да чоң жерлер бар. Исходна түп деген райондо да нар жагы менен бар жагы көрүнбөйт. Эмне үчүн бизде дагы ошол жерде тамартызды берсе болбойт. Ошол маселелер керектүү. Айыл чарбасына эң керектүү нерселерди айтам да, анан кийинки асфальт, свет, канализация, дагы мектеп, садик деген бул депутаттын жумушу эмес, алчы. Депутаттын жумушу бул закондор, чийки закондорду закон кабыл алуу. Иштеп аткан закондорду кайрадан ошолорду иштей турган закон чыгаруу. Анан кийин закондорду аткарылышын контролдой турган орган.